Эттүү болот, сөөктөрү чоң болот. Тоyut болсо эми белкиндей өзүбүздүн мурдагы койлордон бир аз көбүрөөк жейт. Экономикалык жактан өтө жогорку артыкчылыгы бар. Бир койго эле бир 4-5 жолу уруп берип салат да. Үч айда эле уже чуркай баштайт козу кочкорлор. Ошон үчүн эрте берилет. Эми биз мурунтадан эле кой бакчубузбуз. Бала кезден эле атам бакчу, чоң атамдар бакчу. Анан койлорубуз майда болчу аябай. Анан элдин баары эле кызыкты, биз да кызыктык койго. Именно ушул чүйүскө арашан койлорго өзүбүздүн. Ошолорду көбөйтөлү деп баягы ат башыга алып келип, ошо ат башынын эли дагы ошо кочкору кошуп, кочкор алып, биздин ат башы элибиздин малдар оң болсун, сапаттуу болсун деген ой менен баштадык да. Ушул асыл тукум койлорду баштаганыбызга 7 жыл болуп калды. 2018 алып келгенбиз. Тажикстандан келген койлор бар, Чүйдөн келген койлор бар, ушу Ош Жалал жактан да келген койлор бар. Бул койлор жөнүндө айта кетсек, өзгөчөлүктөрү чоң болот. Салмактары эми биздики, именно бизден короодон тартылгандар 180 килограммга чейин барып атат кочкорлорубуз. Чүйдө болсо андан дагы чоңдор бар. Мисалы 200дөн нары. Бул койлордун салмактары болсо 120дан нары болот да. Ошол чоңдугуна неметип ушуга басым жасап атабыз. Биякта таза туучу койлордон 130тай бар. Козулар менен 200дөн ашып калат бир аз. Bunun пайдасы ошо эт акыры барып эле эт болот да. Анан биздин мисалы жергиликтүү койлорду сойсок 30 килограмм, 25 килограмм берет. Анан буну сойсок 70-80 килограммга чейин берет чистый эти. Багылышы кадимкидей эле болот. Мына ушул койлорду быйыл биздин эле жайлоого чыгып келишти. Кадимкидей эле мына азыр ноябрдын ортосу болуп калды. Азыр үйгө келген себеби бул искусственный кудуруп атканбыз. Ошон үчүн эле үйдө турат. Бул искусственный кудуруп бүткөндөн эле кайра эле сарайыбыз бар, ошо калып барабыз январга чейин. Артыкчылыгы экономикалык жактан өтө жогорку артыкчылыгы бар. Себеп дегенде бир эле кочкордун уругу менен миңдеген койлорду уктандырса болот. Экинчи жагы жугуштууларды алдын алат да. Бурут солебоз, триханамоз,
трихоноз, инфекционный эпидемия, вибриоз деген ушундай оорулар бар. Ошолорду алдын алат да. Мисалы таза бүт бар деген дезинфекционный инструменттерди пайдаланат да. Анан кочкорду биринчи канын алып текшерип алып, анан кийин ошол таза кочкор менен уруктандырат да. Ал эми бруцеллез менен ооруган бир кочкор болуп, анан ошону койго кошуп ийсең, ал миңдеген койдун баарын заражение кылат да. Анан сапаттуу урукту биз кочкордон урук алып ар бир алынган урукту микроскоптон көрүп, анан сапаттууларын гана коебыз да. Эгерде урук микроскоптон көрүнөт, уруктун сапатычы, эгерде начар болсо аны төгүп салабыз. Анан мындан түшкөн козулар иммунитети күчтүү болот, ооруларга туруктуу болот, чыдамкайлуу болот. Эң мыкты уруктар болгондон кийин эң мыкты уруктар түшөт. Почти канча процент берет? 30-40% эгиз түшөт. Мисалы, эмеден мен чейекте асландыруу кылып жүрөм 22 жылдан бери. 400 койдон почти 80-90 кой. 80. Канча процент? Bir жумада азыр 83 баш кой болду. Бир жума болду, 83 баш. Азыр где-то бир 31 демедей эле кой калды. 30га жетпеген кой калды. Эми кечегине 5-7 күйлөдү. Эми ошентип акыркыларында ошентип берет, бирден 2ден 3дөн күйлөй берет да, бирок ушул жуманын аягына чейин бүтөбүз го деп ойлоп атам. Бир күндө ар кандай кийилде 50 кой бир келип калышы мүмкүн. Биз бияктан айтып берейин, биякта эң биринчи куут кылган күнү 18 кой биринчи келди. Андан кийин 12 кой, 13 кой мынакей журналыбызда турат. Куут журнал бар. Ал жерге атайын журнал жазып атабыз. Ал жерге куут жүргүзгөндөгү кочкордун аты, койдун өңү, кличкасы, анан бирка номерин биркалай деп атам. Биркалар жок экен көп койлордочу. Атайын биркаларын алып коюп, бирка менен ошо регистрация кылып атабыз. Сөзсүз тоюттан көп нерсе зависит этет. Эгерде азыр мен келгенде ошол биринчи ошо той тандырууну сурадым. Той тандыруу кандай болот десең, ошо 1 мал жем берип атабыз деп атышат. Анан мен 2 мал өткөздүм. 2 мал жем бергиле, анткени 2 мал бербесеңер, булар тойбосо да күйлөбөйт. Эми артыкчылыгы эмне болгондо, мисалы менде 130тай коюм болсо, ага деген мисалы 5 кочкор кошмок. 5 эмес, 3 же 4 кочкор кошмокмун да. Анан мен бир эле кочкор алып келип, ошо 5 кочкор албай, бир эле кочкор, жакшы күчтүү кочкордон бир деле алып, ошону менен бир кочкор менен бир берген уругу менен мисалы 10 кой кудурса болот да. Мисалы мындай кой бербесек, бир койго эле бир 4-5 жолу урук берип салат да. Анан шай кетет. Андан көрө ошон үчүн искусственный кылып атабыз. Козулары апрель айында туулат. Ошого баягы жайытка деп неме кылабыз, жайытта жүрүп эле туулат. Жылуу болуп калгандачы. Анан 3 айдан кийин эле булардыкы чоң болгондуктан козулары 3 айда эле уже чуркай баштайт козу кочкорлору. Ошон үчүн эрте бөлүнөт. Андан кийин бөлүнгөндөн кийин эле алар үйгө келбейт, алар өзүнчө бөлүнүп, кочкор баккандарга кошуп беребиз. Анан кыш келгенде кайра биякка келип, баягы колго багабыз, анан ошо козу кочкорлордон эле сатып алып кетишет. Башын жергиликтүү элибиз эле. Бизде мисалы эми козу кочкордон жылына бир 70-80дей болот козу кочкорлордон. Ошонун жарым эле ушул кочкор кылам деп алып кетишет биздин башылык элдерибиз. Анан тандапчы. Анан калгандарын болсо этке кетиребиз. Ошо этке кетиргендерибиз деле ошол жакшы болот да. Жакшы баага кетет. Эмнеге дегенде чоң болот, көлөмү чоң. Эттүү болот.
Сөйөктөрү чоң болот. Бойлору койлордуку эле мына турган койлор 90 сантиметр да. Кочкорлорубуз болсо метрден ашат. Анан жиликтүү болот, чоң болот. Ошон үчүн салмагы оор болот. Ошого жараша булчуң эти болот. Тоют болсо эми беркиндей өзүбүздүн мурдагы койлордон бир аз көбүрөөк жейт, бирок баягы эти менен баары бир утуп кетет да бул. Тоютту бир аз көбүрөөк жегенден кийин сатканга келгенде, сойгонго келгенде эти көлөмү чоң болот. Багылышы жеңил. Багылышы кадимкидей эле биздин койлордой эле багылат. Талаага жайыт да болот, жайлоого барат. Мына эми бияктан кууп бүткөндөн кийин кайра эле кыштоого айдап барабыз. Кар калып түшкөнгө чейин кыштоодо.